Баткен шаарындагы Токтогул Олия жаңы конушунда Рафид Ал-Ато фондунун демеушчүлүгү астында Байкам Хамза Сырфи атындагы заманбап ФАП курулуп пайдаланууга берилди. Жаңы ФАП акыркы үлгүдөгү медициналык жабдыктар менен жабдылып, жаңы конуштун тургундарына медициналык кызмат көрсөтөт. Токтогул Олиясында өтө жакшы салтанаттуу азем болуп атат. Ушунун ачылыштары болуп атат. Бул жерде ФАП менен мечит ачылды бүгүн. Бул кайрымдуулук фонддорунун тарабынан бул жерде биз мэрия тарабынан бөлүп бергенбиз. Бул жерде ушул жерге жакын жерде мектеп салынат. Ал мектептин да эмеси каралган. Буюрса бул жерден Токтогул Олиянын суу маселесини, ошондой эле бул жерде окуучулардын ушул мектеп маселесини чечүүгө аракет кылып атабыз. Ошол эле учурда Байкам Хамза Сырфи атындагы заманбап үлгүдөгү мечит ачылып, жалпы элге пайдаланууга берилди. Аталган мечит демеушчүлөрдүн колдоосу менен курулуп, бардык шарттары каралган, 500 орунга ылайыкташкан. Мына Кудай насип кылып, кайрымдуулук фондунун адамдары менен мына ФАП бүттү. Кудай буйруп инвентаризация келди, түштү. Мына азыр бу жерде мечиттин ачылуу аземи болуп атат. Бул ачылса, Алланын үйү, ошол жерде намаз окуп, балдарыбыз имандуу балдардан болсун. Пайдаланууга берилген имарат жаңы конуштун тургундары үчүн алгачкы социалдык объектилер болуп саналат. Алдында дагы элге керектүү болуп турган балдар бакчасы, мектеп куруу пландалып жатат. Келечекте балдар бакчасыны жана балдарга мектеп куруу пландалууда. Буюрса, ушул Токтогул Олия конушунда пландарыбыз өтө көп. Жаңы конушта учурда 70тен ашуун кожолук бар. Алар буга чейин социалдык объектилерге муктаж болуп келген. Бактыгүл Мирадилова, Динара Курбанбекова, Алинур Хаджаев, Алтын бешик жаңылыктары.